Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. 1993, объемы 2.2, коробка автомат. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Кондиционер жок экен, подлокотник, ABS системасы. Айтылыш баасы 280 000 сом. Kia Rio. Туманниктер бар, дөңгөлөктөр ушундай коюлган дистерде, жайкы. 2012, объемы 1.4, коробка механика. Монитор бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, подлокотник, кондиционер бар, бар экен. 650 000 сомбу? Пробегти канчаны көрсөтүп атты? 145 000. Ага. Да, бир Mercedes-Benz Yana. $2007, объемы 2.2. $11 000, коробка автомат. Бул да жүргүнчү ташуучу, толук кандуу партроник датчиктери. Toyota Corolla hatchback. Жылы жазылып турго. Жылы канча экен? Есім байланыш номер ал жылында сурап берип, кыймылдаткыч көлөмү 1.6, коробка механика. Жылы канча? 2004. Бардыгы автофункциясы менен дейт го. Жакшы. Айнек көтөргүчтөрдүн. Traction control баяка ошол эле антизанос өчүрүп жандыруу, корректировка фар 5 режимде, электро күзгүлөр жакшы. Климаты автофункциясы менен так бир эле зоналуу экен. Бирок жакшы машина, таза сонун көрүнөт. Коробка 5 ступка, механика, подлокотник. Подогрев жок экен, Подогрев. Баасы 700 000 беле? 600 000 сом. Орта тарабында көрсөтүп коеюн. Mercedes-Benz C-класс 203 кузовта. Комплектация Elegance. Универсал. 2003, объемы 2.4, коробка автомат. Электро отургучтарда экен, приводтар деген. Баасы 5800 бе? Mercedes-Benz C-класс 203 кузов, 2003 жылы чыгарылган, объемы 2, коробка автомат. Салонун көрсөтөйлү. Салону антизанос, климаты автофункциясы менен. Баасы 300 канча дедиң эле? 320 000 сом. Toyota Crown. Комплектация Royal салон. Россия темир номеринде. Бесключевой доступ. Салону жакшы, мындай жыгач мебель. Навигациясы менен монитор мындай Eclipse. Японский экен да, оригинал өзүнүкү. Антизанос өчүрүп жандыруу, бул жагында болсо ошол карда жүрүү режими. Баягы тайгалак болгондо. Жакшы, мына ичи да таптаза экен, отургучтары велюр. Баасы канча болду эле? $9,5 000. Эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. Жактан
2005, объемы 2.5. Honda Step Wagon Spada комплектация. 2003, объемы 2, родная краска, катализатор, $10.300. Жазылып тұрады маалымат қағазында. Ай, тазы да жақсынақай көрінеді қой. 4 дөңгөлегі тең жайқы, ушунда құйылған дистерде екен. Так, мына японский монитору өзінің DVD проигрывательмен қоса, климаты автофункциясы менен. Таксида болды, болған емес пе? Болған емес пе? Жақсы. Жоқ, жақсы екен. Ушунун жанында да bir Spada Step Wagon. 2003, объемы 2.4. 740.000 сом. Так, салонный сотход еще. Mercedes-Benz C-класс, 202 кузов, комплектация Elegance. 1994, объемы 1.8, коробка механика. 250.000 сом bu. Айтылыш бағасы 250.000 сом. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер жок, 4 айнектен электро көтөрүүчтө, электро күзгүлөр, подлокотник. Люк бар. Honda Odyssey 2. 2000, объемы 2.3. $300.000 сом. Mercedes-Benz E-класс, 124 кузов, 1991 чыгарылган жылы. Объемы канча? 2. Коробка механика. 150.000 сом, айтылыш баасы. Люк бар екен. Так, бұл жақта егер басы тақталса көрсете кетейін. Қаншада отасыңар? Сатылды? Қаншаға? 300-ге? 300.000 сомға сатылыптыр. 203 кузовта 2001 жылы шығарылған. Коробка автомат, қимылдатқыштың көлемі 2 куб. Жақсы. Комплектация классик.